кесиптештер. Мен негизи өзүмдүн мындан мурдакы бир нече видео кайрылууларым, бир нече ушул өзүмдүн постторумда айтып кеткенмин. Саясатка аралашканыма 7-8 жыл болду. Ошол аралыкта саясатка күйүп көчкөн жүрөгүнөн ушул эртеңки келечегим, урпагым, мамлекетим деген кыз сайкал Жаңыл мырза кыздарды аз эле көрдүм. Ошолордун арасында Элмира Ишаналиева эжекебиз өзүнүн башын байлап, бир да партияга кошулбай, керек болсо элчиликте дебей, бул да партия дебей, нейтралдуу өзүнүн эли үчүн оюн айтып, ушул жерге келип, бизге дем күч берип жатканына абдан бир таасирленип турган. Урматтуу мекендештер, урматтуу агалар, биз деле мына Москвада жакшы эле бизнестерди баштап, өзүбүздүн жашообузду жыргау, өзүбүздүн комфортубузду түзүп алган абалга жеттик. Чет мамлекетке кеткендер бир жерде иштеп же жыргап, жашап жүрөт деп ойлогондор жаңылышат экендигин ушул жерде отурган биздин мекендештердин жүзүнөн Кыргызстанга болгон сагыныч, Кыргызстанга болгон курсалык менен көрсөк болот. Ошол сезимдерди, ошол каалоолорду, жарандык укугубузду тебелеп жаткан кимге мынчалык зарыл болду? Мигранттын добушу арам, бизге салган акчасы адал деген. Кимдин укугу бар, кимдин акысы бар биздин укугубузду тебелегенге айтсаңыздар, кимдин акысы бар? Баш мыйзамда, Конституцияда жазылып турат, 18-ге толгон жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Ошол укугубузду элчилик баш болуп тебелеп атат. Кантип? Азыр могу жерде видеодо көрдүңүздөр. Шайлдабекова айтып атат, консулдук учетко турсаңар, силер шайлоого катыша бересиңер. Эгерде биометрикаңар бар болсо деп турат. А элчилик айтып атат, бизге дегендей консулдук учетко да тургула, форма 2-ни да тапшыргыла деген буйрук келген деп атат. Кимден келди ал буйрук? Элчилик өткөндө биз шайлоого барганда айтып аткан, мен президенттин өкүлүмүн деп. Демек, Жээнбековдон келген ал буйрук, чынбы? Эмне үчүн Шайлдабекова менен элчилик бири-бирине топтеп бизди ойнотуп жатат? Миллиондогон кыргызга кайтып барам, кыргызыма каным жаным курман деген бизге окшогон мигранттардын, кыргыздардын укугун биргеликте тебелеп атат. Демек, эң негизги күнөө президентте жана анын буйругу менен келген элчиликте болуп атат. Биз өзүбүздүн укугубузду коргой алабызбы, мырзалар? Жана Курманжан Даттанын тасмасын көргөндө айтты эле, сабырыңар суз. Барыңарды сабырыңар суз. Эмне себептен? Силер эртеңки келечектеги балдардын биздин мамлекетте жаркын жашоодо жашасын деген келечеги үчүн күрөшүп атасыңардар. Качан биз Алымбек Датка сыяктуу, Манас сыяктуу, Барсбек сыяктуу кыргыздын чыныгы тукуму болуп, чыныгы келечеги үчүн күрөшөрүбүздү көрсөтүп коебуз. Интернетте отуруп алып, тигил бул дегенде чечилип калбайт. Биз өзүбүздүн укугубузду окуп, ошону талап кылганда гана үйрөнүп алабыз. Айрымдар айтып атат, бүгүн Марал радиосунан менден интервью алды. Силер дейт, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү келип дейт, айтып атат дейт. Мигранттар шайлоого катышууга кызыктар эмес, алар өздөрү кайдыгер дейт. Ушул туурабы деп менден интервью алып атат. Мен айтып жатам, биз шайлоого катышууга кайдыгер эмеспиз, биз шайлоого катышкыбыз келет, биздин жарандык укугубуз тебеленип жатат деп 300 миңге жакын, керек болсо 100 миң деген колдорду топтоп берген мигранттар кандайча кайдыгер болот? Мейли 700 миңден ашык Москва жана Москва областындагы биздин кыргыздардын бар жок эмес. Ошонун 100 миңден ашыгы дагы биз шайлоого катышабыз деп атканда 100 миңден ашык биздин жарандардын укугун тебелеп атат. Алар эмне адам эмеспи? Ошол 100 миң добуш менен бир партия 12-11 мандат менен өтүп атат жогорку кеңешке. Демек, ошол адамдардын добушу бул жакта тебеленип атат. Ал адамдар эртең Кыргызстандан урдайм, тонойм деген партияларды шайлабайт. Ал адамдар эртең Кыргызстандын канын сором дегендерди шайлабайт. Мына ошол себептен ошол бийликтин проектisi болгон партиялардын, деги эле ошол
ошолду колдогондордун бирөөсү келген жок. Бул жерде Мекенчи, Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан деген партиялар келди, бирок бул партияларга кошулбаса дагы кыргыздын келечегин ойлойт, кыргыздын тагдырына кайдыгер эмесмин деген башка биздин коомдук активисттер да келип отурат. Эмне ушул коомдук активисттерге эле керекпи Кыргызстандын келечеги? Мен жеке бул жерге бир партиянын мүчөсү катарында келген жокмун. Мен укугум бар кыймылдын мүчөсү катарында келдим. Эгер мен өзүмдүн эртеңки жыргалчылыгымды ойлосом, анда башка партияга кирип, ошол жерде жыргап мына отура бермек. Бирок бул кыргыздын канына сиңбеген, кыргыздын канына аралашпаган арамза касиет. Ошондуктан ошондойлордон биз кутулганда гана Кыргызстан жакын келечегиге жетет. Алардан кантип кутулабыз? Биз өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшкөндө, өзүбүздүн келечегибиз үчүн күрөшкөндө, ошондойлор мамлекетке келбей, чыныгы кыргыздын келечегин, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар келгенде гана биз бул жерде мигрант болуп жүрбөйбүз. Баягы күнү бир жигит менден интервью алып атат. Мигранттын эң орчундуу көйгөйү эмне? Сиз жогорку кеңешке барып калсаңыз, же сиздин жаныңызда жүргөндөр барып калса, кайсы маселени көтөрөт элеңер? Кыргыздын мигранттардын көйгөйү эмне деп? Биздин эң биринчи көйгөй бул мигрант болуп жүргөндүгүбүз. Башка мамлекетте султан болгончо өз мамлекетиңде ултан бол деген жакшы сөз бар. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, башка мамлекетте баары бир сени бөлөт деп бөлөт. А бирок кыргыздын бүтүндүгү үчүн, кыргыздын келечеги үчүн күйгөн биздин эр азаматтар ушул иштин аягына чыгып, биздин ушул Алымбек Даткабыздай сиз өзүңөрдүн эр жүрөктүгүңөр менен ушул миллиондогон кыргыздардын келечеги үчүн күрөшөсүңөр деген үмүтүм зор. Мен ишенем сиздерге. Келиңиздер, биргеликте кайрылууларды байма-бай жасайлы. 4-октябрь күнү бар жогу шайлоого баралы. Анткени баш мыйзамда жазылган. Бар жогу кыргыз жарандары шайлоого жана шайланууга укуктуу деп буну тыйып чектеп койгонго эч кимдин акысы жок. Ушул маалыматты бар жок кыргыздарга жеткиргиле. Рахмат.